Кийинки темабыз Улуу Ата Мекендик согуш учурундагы илим жана маданият. Согуш башталганда республикада 13 илим изилдөө мекемелери иштеп, изилдөө мекемелери иштеп 323 илимий кызматкер эмгектенген. Анын 13-ü илимдин доктору, 45-и илимдин кандидаттары болушкан. Эвакуацияланган, башкача айтканда жанагы согуш жүрүп жаткан жерлерден көчүрүп келген окумуштуулардын эсебинен республиканын илимий адистери чыңдалып, билимдери жогорулап өсүпөнгөн да. Академиктер Бах, Борисяк, Келдыш дегендер, мисалы Келдыш, тарых илимдеринин доктору Бернштам, мисалы филология илимдеринин доктору Юдахин сыяктуу. Юдахин көргөзүп койдук. Юдахин жана башка окумуштуулардын келиши менен республиканын илим багытындагы бир топ өсүштөр байкалып өнүккөн. Кыргызстандын геологдору согуштук маанидеги кен байлыктарды изилдеп табууда көп иштерди аткарышкан. Алар 1941-44 жылдарда 321 экспедиция уюштуруп, геологдор 110 түстүү металл жана 71 көмүр, 8 металл кендерин табышкан. Башка айтканда 310 түстүү металл чыгуучу, 71 көмүр чыгуучу, 8 металл чыгуучу кен байлыктарынын запасын табышкан. Кыргызстанда табылган сымап, жана түстүү металлдар, сымап, сурма, вольфрам сыяктуу түстүү металлдар, металлдар же болбосо кендер стратегиялык чоң мааниге ээ болгон да. Согуштагы жанагы октарды чыгарууга ушул Кыргызстандан чыгарылган түстүү металлдар чоң стратегиялык мааниси зор болгон. Бишкекте эвакуацияланган СССРдин Илимдер академиясынын биология бөлүмү Кыргызстандын илим изилдөө мекемелери менен бирдикте согуштук жана экономикалык маанидеги маанилүү изилдөөлөрдү жүргүзүп келишкен да. СССРдин эл комиссарлар советинин чечими менен 1943 жылы 13 августта Кыргызстанда СССРдин Илимдер академиясынын филиалы ачылган. СССРдин Илимдер академиясынын филиалы Кыргыз бөлүмү ачылып, анын төрагалыгына академик Скрябин ошол Илимдер академиясынын филиалына Скрябин төрагалыкка шайланган. Ал эми орун-басары болуп Шүкүров шайланган. Филиалда 158 окумуштуу. Анын ичинде СССР Илимдер академиясы бир академик, бир корреспондент мүчө, 12 илимдин доктору, 22
илимдин кандидаттары иштешкен. Булар өлкөнүн ошол илим жаатында өнүгүшүнө чоң салым кошконда, филиал өзүнүн бардык иштерин Кыргызстандын ресурстарын өлкөнү коргоо муктаждыктарына жумшоо багытында жүргүзгөндө 1944 жылы мына Хусейин Карасаев, мына жерде сүрөтү турат, Хусейин Карасаев, Юдахин менен бирдикте эң биринчи ошолордун редакциясы астында 40 000 сөздөн турган орус кыргыз словары түзүлгөн. Словарь түзүлгөн. Андан тышкары ушул согуш мезгилинде Манас эпосун чогултуу жана ал эпосту изилдөө иштери улантылып келген. Ал эми согуш убагындагы маданият фашисттик баскынчыларга каршы согушта адабият менен искусство маанилүү бир идеялык курал болгон да. Кыргызстан жазуучулар союзунан Элебаев, Ашубаев, Чекменов, Ясыр Шываза деген Дунган улутунун өкүлү, Жусуп Турусбеков, Абдукаимов сыяктаган көптөгөн анын мүчөлөрү, жазуучулар союзунун мүчөлөрү фронтко аттанышканда өз ыктыяры менен. Алардын айрымдары аскердик бөлүктөрдө саясий жетекчи, басма сөздүн адабий кызматкерлери болуп иштешкен. Советтик патриотизм, атамекенди коргоо, жоокерлердин эрдиктери, тылдагы эмгекчилердин каарман эмгеги ошол кыргыз жазуучуларынын ошол учурдагы негизги темалары болуп калган да. Мисалы Алы Токомаевдин Ашырбай, ошол Ашырбай Коюнкөзүвгө арналган. Касымалы Жантөштүн Чолпонбад поэмалары Чолпонбай Төлөбердиевге арналган. Алык Осмоновдун Ант, Кубанычбек Маликовдун Менин Кавказым, Темиркул Үмүталиевдин Үчөө, Түгөлбай Сыдыкбековдун Артиллеристтер жана башка чыгармалары элди бир туруктуулукка, мындай эрдиктерге чакырып, жеңиштин камсыз болушуна мындай өөлгө түзгөн да. Кыргызстандын артисттери согуштун учурунда алгачкы айларынан баштап жеңишке салым кошуш үчүн 1941 жылдын июлунан 42 жылдын апрелине чейин фронттогу жоокерлерге ошол согуш жүрүп жаткан линияларга чейин барып, жогусу аскерге кетип жаткан пункттарда, госпиталдарда ар кандай концерттерди коюшуп, жоокерлерди эрдикке шыктандырып турушкан да. 1942 жылы 17 августта музыкалык театрдын базасында Кыргыз мамлекеттик 1942 жылы базасында Кыргыз мамлекеттик опера жана балет театры ачылган. Театрда 1942 жылдын ноябрда Көкүл, Ким Канти опералары, Чолпон балеттери коюлган да. Кыскасы 1944 жылга чейин кыргыз искусствосунун өнөрпоздору согуш линияларына барып 2500дөн ашык концерт коюшкан. Бул концерттер жоокерлерди эрдикке шыктандырып, кандайдыр деңгээлде күч кубат берген да. Алы Токомаевдин Ант 42 жылга, Жантөштүн Курманбек 44 пьесасы жана башкалары ушул опера балет театрына коюлган да. Согуш жылдарында Кыргызстандын көркөм сүрөт өнөрүндө өскөн. Мисалы Семенчуковдун Атамекен үчүн, Чолпонбайдын Портрети, Игнатовдун мисалы Фронтко узатуу, Эне менен жолугушуу, Фронттон келген конок, Гапар Айтиевдин Фронттон кат, Гальченконун БЧКнын курулушунда деген эмгектери, Акылбековдун колхоз карголчу жана башка чыгармалары согуш мезгилиндеги элдин турмушун чагылдырган. Ошентип республиканын адабияты менен искусствосу элдик жеңишке өздөрүнүн салымдарын кошуу менен чыгармачылыктын жаңы баскычтарына көтөрүлгөн.